Кытайдын баш калаасы өлкөнүн ковид чектөөлөрүн токтотууну талап кылып, демонстрация өткөн соңку шаар болуп калды. Жүрүштүн символу ак кагаз болду. Демонстранттар колуна кармаган ак тайбарак бийликтин цензурасы адамдардын сөз эркиндигин чектегенин билдирет. Алар катаал чектөөлөр жана милдеттүү тестирлөө токтотулушу керектигин талап кылышууда. Бирок өкмөттүн бул кризисти жайгаруу аракетине болгон нааразылык сөз эркиндиги жана демократияны талап кылууга өтүп кетти. Өлкөнүн Чэнду шаарында демонстранттар ал үчүн Кытайдын лидери Си Цзиньпинди айыпташууда. Алар анын түбөлүк бийликте калуу укугун айыптап, өлкөгө император керек эмес деп кыйкырып жатышты. Буга чейин Шанхайда Си Цзиньпинди кызматтан кетишин жана коммунисттик партиянын бийликти өткөрүп беришин талап кылышкан болчу. Активисттер полиция менен кагылышкан жерде адамдар топтолбосун деп тосмолорду орнотушту. Өткөн аптада Шыңжаңда көп кабаттуу үйдө өрт чыгып, анын 10 тургуну көз жумгандан кийин Кытай боюнча кыжырдаануулар күчөдү. Адамдар ковид чектөөлөрүнөн улам өрт өчүрүүчүлөргө тоскоолдуктар болуп, кошумча жолдор бөгөттөлүп калганын айыпташкан. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Чжао Лидзянь чет элдик күчтөр өздөрүнүн керт максатын ковидсиз саясатка байланыштырууда деп айтты. Бирок бул демонстранттар чектөөлөргө карата күчөп келген кыжырдаанууларын акыры айтып чыгышты. Бул киши адамдардын каалаганы татыктуу мамиле, мыйзамдын үстөмдүүлүгү жана Кытайда балдар коркуп жашабашы керек дейт. Кытайдагы маселелердин бири ковидсиз саясаты качан бүтөөрүн эч ким билбегендигинде. Эгер өкмөттүн планы болсо, ал кандай план экени адамдарга айтылбайт. Жана ал түбөлүккө улана береби деген суроо элдин арасында көптөгөн нааразылыктарды пайда кылууда. Кытайдын ковидсиз саясатына алайык, илдет жуккан учур катталса, адамдарга үйүнө камалып, сапарга чыгууга тыюу салынып, жапырт тестирлөө жүргүзүлөт. Кээде бүтүндөй шаарларда карантин жарыяланат жана бизнестер жабылып, кыймыл негизинен токтоп калат. Жада калса ошондой катуу чектөөлөр киргизилсе да, ковид илдети жайылууда. Өлкө соңку 5 күн катары менен вирус жуккан жаңы рекордтук сандарды жарыялап келди.